Кандай? Аллага шүгүр. Баарыңар менен учаскандай болду. Кел. Эмне болду? Эмне суроо? Жок агай. Уланабы эмне болот ушул боюнча дагы кыскача биз Кышта бекер отурганча эрмекке жакшы да. Кыларга иш жок. Эртең саат 3кө кайра. эртеңки. Кайра чакыруу ошондой бир берилген суроого 15 жолу кайталап дегендей да. Ошондой. Кудай кааласа чындык, акыйкаттык адамгерчилик жагынан алганда да, ыйман жагынан алганда да, мыйзам жагынан алганда да 100% биз тарапта. Чындык биз тарапта. Күндөн күнгө бунун көзү көрүнүп турат, байкалып турат. Бирок мен кече айткандай, суу тоодон агып түшпөйт экен, суу тоого агып чыгат экен дегендей болуп, бирок Кудай кааласа баары жакшы бүтөт деген үмүттөбүз. Жакшылык болсун. Сиздерге рахмат. Билбейм, эртең саат мына чыгып баратканда ал жагын дап-даяр кылып коюшкан экен, мөөрдү басып, эртең саат 15:00-гө келесиз дейт. Макул, келебиз. Biz Жогорку кеңешке кирбей эле туруп турсак да ошол жерде. Ошол жерде эле. Ошол жерде. Эми Кудай кааласа. Ага, эл сурап атат. Кече журналисттер менен Төкмакынды кармап кетпедиби? Кармаганда дагы баягы террористти кармагандай кылып спецназ менен барып кармап кетишиптир. Ушул окуяны анан 37 миллион сом 2 күндө киреше тапкан ККМдин башчысы Ташиев. Ушул боюнча бүтүн Кыргызстан фракциясы сессияда карайбы, суроо береби, талап кылабы дейт. Өлкөдөгү бардык орчундуу маселелер боюнча фракциянын караганга укугу бар. Фракциянын билдирүүсүн дагы позициясын таратканга укугу бар. Мени билесиңер, Кыргызстанда ал ким болбосун, акын болобу, жазуучу болобу, саясатчы болобу, же ишкер инсан болобу, кимдин укугу конституциянын тебеленип укугу бузулуп аткан болсо, дайыма өзүбүздүн чечкиндүү позициябызды билдирип келгенбиз. Biz ошол позициядан кылдай кыйшайбайбыз. Биздин эркибизди майтарыш мүмкүн эмес. Аллах жардам берген болсо, калдайган калың калкыбыз турат. Биз акыйкат үчүн күрөшөбүз деп келгенбиз, күрөшө беребиз. Ошол. Жакшы, ийгилик, аманчылык, эми үшүбөгүлө. Рахмат силерге. Урматтуу достор, өзүңөргө болгондой азыр чыкты. Бирок дагы уланат деп айтты, уктуңуздар, эртең дагы саат 3кө деди. Бул нерсени токтотуш керек, токтотпосо болбойт. Себеп дегенде эптеп эле жогорку кеңешке киргизбей, бул жерде кармап туруунун айласын кылып атат. Ошого жалпы жумурай журт, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, акыйкаттык дегендер биз тикеден тик турушубуз керек. Ошондуктан эртең саат 3кө достор келгиле, эртең акыркы точкасы болсун. Мындай улануу өрү болбойт, эч өзгөрүү жок деп атат. Бир өзгөрүү болсо дагы түшүнөт элек. Өзгөрүү жок деп атат. Кайталанма суроолор, кайталанма сөздөр. Ошондуктан эртең бир мындай чекит коюлушу керек. Биз ошону талап кылабыз. Мен жалпы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрүнө, тарапташтарына кайрылам. Кайдыгер карабайды. Мындай ойной берген дагы болбойт, токтотуш керек. Биз жалпыбыз келип эртең саат 3тө ушул нерсеге бөгөт коюшубуз керек. Кандай эле булар каалагандай кыла берет. Эгерде жаңы суроолору пайда болсо, же жаңы бир иштер, багыттар табылган болсо, күндө чакырып, ошол жаңы багытта сүйлөшсө жакшы эле. Бирок андай болбой атыптыр. Күндө эле кайталама. Бул дегени ошол жогорку кеңешке киргизбей, маанилүү жогорку кеңештеги иштерди бийликтин өзүнө тиешелүү иштерди чечип алуу үчүн бул жакта кармап турганы анык экени көрүнүп атат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу Курманкул Зулушев, буну токтотуңуздар. Азыр оюн ойной турган убак эмес. Эртең жаз келгенде анан көрөбүз ойногонуңарды. Ошондуктан азыр иштей турган заман, жазга кам көрө турган заман. Ошондуктан жогорку кеңеште дыйкандардын жазгы талай иштин талабын айта турган, ошол ишти аткара турган, ошол ишке көзү жете турган инсандар болуш керек. Кулдугурдук деп куушуп, төрт бүгүлүп жүргөндөр маселени чече албайт. Токтоткула. Жер-жерден элдер чыгып атат бизге кайрылып. Ошондуктан
Биз жалпы Кыргызстанга да бир жолу айтам, кайдыгер карабагыла. Бишкекте тургундар эртең келгиле, эртең бөгөт коелу ушуга. Мынчалык болбойт. Мен айтарым ушу достор, азыр Адахан Кимсанбаев чыгып кетти. Кудай буйрса эртең саат 3-тө ушул жерден көрүшөбүз. Молодец. Азамат. Аяктан болсоң да молодец деп окшойм. Отоңдар биз түзөтүбүздү аяктап жатабыз. Агай чыгып кетти, тарап жатабыз. Бул жана адилетсиз деп жаттык эле. Эми мындай бир аз катуу айтканда бул орусча айтканда беспредел. Монтип билгенин кылам болупчу, бул силерге эшек чайлоо эмес. Монтип кишини болор-болос протоколго монтип сурак менен чакыруу. Бул жеткен чектеги акмакчылык. Өзүбүз тарыхта көрдүк туугандар. Эл башы болуу кыйын эмес экен. Агууга парашюттан эле түшөт экен, досу аркылуу эле келет экен, тополон көтөрүп түрмөдөн эле отуруп алса болот экен. А бирок бийликти башкаруу бул бөлөк маселе экен. Өзүңөр көрүп атам азаматтардын кандай башкарганын. Кудайым сабыр берсин. Туугандар, эртең 3-кө бул жерге чогулабыз. Токтоналиева 2/1. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мен элди үгүттөгөнгө укугум жок деп жатасыз. Негизи элди мен адилеттүүлүккө үгүтүп жатам десем болот. Бул жерде эч кандай маселе жок го дейм. Жана мен журналист эмесмин. Сиз катары, эл катары жаран. Адилеттүүлүккө кайдыгер болбогон. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар, туугандар. Токтоналиева 2/1. Ген прокуратура. Урматтуу мекендештер, биздин мамлекетибиз өтө оор экономикалык, социалдык абалда турат. Ошол менен катар биз жумушсуздуктун өсүүсүн көрүп атабыз. Азык-түлүккө болгон баалардын көтөрүлүшүн байкап атабыз. Жанагы күйүүчү майларга болгон баалардын асман ченеп турганын көрүп атабыз. Бийлик өкүлдөрү баягы ушундай элдик көйгөйлөрдү чечимдөө ордуна өздөрүнүн саясий оппоненттери менен күрөшүүдө. Бул абдан баягы начар көрүнүш. Бул бийликтин сабатсыздыгынын белгиси. Өзгөчө чек ара маселеси боюнча айтып кетчүсөз. Негизи чек ара маселеси абдан сезимтал маселелердин бири. Мындай көйгөйлөр жабык түрдө чечилгени туура болот. Анткени азыр бийлик тарабы жагынан жүргүзүлүп жаткан мындай бир кишиге карата чоң каралоо бул ошол чек ара маселеси боюнча биз менен күрөшүп жаткан оппоненттердин колуна ойноп коюшу мүмкүн. Орусча айтканда, это может оказаться в интересах той стороны, с которым ведутся вот споры по приграничным вопросам. Ошондуктан мындайча айтканда жаман жазуучуга өзүнүн калеми күнөөлүү болуп атат. Тилекке каршы бул бийлик эркек бийлик эмес, баягы коркок бийлик болуп калыптыр. Үйдө батыр жолдо жок демекчи, өзүнүн үйүндө душмандарын издеп жатышат. Бирок бул туура эмес. Өзүнүн үйүнөн душмандарды издебесин. Эгерде чек ара маселесин чечем десе, эки жакка чуркабай, жакшынакай ошол чек ара маселесин өздөрү эле чечип кое турчу болуп атат. Бирок бул жакта чоң саясий оюн болуп атат. Негизи азыркы учурда биз так даны айта алабыз. Адахан Мадумаровго карата жүргүзүлүп жаткан тергөө иштери бул саясий мотивдер менен жүргүзүлүп жатат. Бул чындыктын үнүн баягы өчүрүп коюу максаты болуп атат. Биз байкап атабыз азыркы учурда бардыгы эле чындыкты айтып чыккан, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн биздин инсандарыбыз саясий куугунтукка дуушар болуп атат. Бул
баягы бийликтин жеке баягы бийлигин найзанын учу менен сактап калуу аракети болуп жатат. Бул туура эмес. Негизи мындай демекмин да, падышалар, бийлик башындагылар жеке бийлигин найзанын учу менен эмес, элдин сүйүүсү менен сактап калышы керек. Бул биринчиден, экинчиден эң негизги маселе саясий мотивдер менен баягы саясий оппоненттер менен күрөшүү практикасы токтошу керек. Кайрадан чындыкты айтып турган, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келген инсандарыбызды пайдаланып элдин бактысы үчүн колдонбойбу. Кайрадан мындай инсандарыбызды кол кабыш кылып, эки колдоп колдобойбу. Себеби дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Эгерде ушундай сындап жатса, эгерде сын пикир конструктивдүү болсо, анда жакшы болсун деп сындайт, оңолсун деп сындайт, жакшы өзгөрүш болсун, туура таянактар чыгарсын, элдин үнүн уксун дейт. Бирок тилекке каршы бүгүнкү бийлик башындагылар туура эмес бир практиканы улап жатат. Бул алар үчүн өтө бир начар жыйынтыктарды алып келиши мүмкүн.